Nesi götөрөт 9 aydan кийин анан эмизет 3 жыл ошентип эби менен кетет да Гүлсен эже. А сиз үчүн сиз деген жөн киши эмессиз Гүлсен эже, билиңиз. 2019-2020 жылы жана илдет ушундай күчүндө турганда кыргыз эли алапайын таппай, даже падышалар алапайын таппай атканда сиз Фейсбукка чыгып бүт кыргыз элине дем бергенсиз. Мынакей мунун чыгуу жолу, даже Минздрав алгоритм таппай атканда илдеттен кандай айыгабыз деп сиз ушу чыгып бездерди массаж кылгыла, тердегиле деп бизге жеке мына менин үй бүлөм үчүн көп пайда болгон. Ошон үчүн Элемандын Аллах Таалам кабырын нурлуу кылсын. Жаныбызда караңыз, жогорку кеңештин депутаттары отурат, Мемин деген асил айымдар отурат, мыкты Кыргызстанда алып жүргөн. Ошон үчүн биз сиз менен бизде жеке ар дайым кайрат кылыңыз. Аллахтан көп дуа кылышыбыз керек Элеманга. Тагдырга жазылган эжеке өткөндө мына депутат айымга, Камил айымга да айтып атпайсызбы? Жолдошум өтүп кеткенге 10 жыл болду деп. Элеман мына өтүп кетти. Жок, ушу менен Аллах Таала сизди сынайт. Аллах Таала баарыбызды ар кандай багыт менен сынайт. Көрүп атасызбы? Ошон үчүн деген мен Аллахтан дуа кылам Элеманга, бияктагы отурган баарыбыз тең дуа кылабыз. Эмне себеп? Анткени Аллахтын өкүмү ошондой болот. Жана башындагы окуяны айтып келбедимби? Адамдын төрөлүшү өзүнүн ирети бар да. Бургач менен эркек үйлөнөт, нике кайып болот, 9 ай көтөрөт, 3 жыл эмизет. А бирок ажалды улуктап коет кыргыздачы. Ал тандабайт. Карабайт мисалы, наму абуш болуп калыптыр, 80дегин алайын. Бул 50ге жетиптир, орто жашта алайын дебейт. Бул ажал ушундай терип, жаңы төрөлүп аткан баланы алат, 80деги чалды алат, 30дагы келинди алат. 40ка чыга элек жатка сөзүңө аралжы мына Пайзакенда баласы өтүп кетти 31де. Жүрөгү кармап тоже. Пайзакеге да көңүл айтып коюңуздар мына. Пайзаке белгилүү ишкер. Арты кайрылуу болсун. Аллах Таалам мүрдөлөрүн бейиштин бир бакчасынан насип этсин. Кайрат кылышыбыз керек да. Аллахка ушундай убакытта Аллахты карап көп шүгүр айтышыбыз керек. Анткени деген Аллах биз ушинтип сынайт да. Кээ бирлер бар ушинтип чачын, бетин тытып ушинтет Аллахка наалат айтыпчы. Мен эмне ал? Жок, бул тагдырга жазылган. 50.000 жыл мурун биз төрөлүкте, жер жарылекте Аллахтын тагдырларын жазат. Сол кишилерди караган эмессиз ал учурда. Кара тумоо каптаганда сиз жалаң ушул ооруган кишилер, көзү каканактап ушул өлүм менен өмүрдүн ортосунда өлүм менен күрөшүп турган учурда эже баарын карады да. Мына суурулуп чыкты ошондо. Баарыбыз Бапаева деп баарыбыз ошондон таандык да бүт кыргыз эли. Эже сиз күчтүү аялсыз. Мына 2 уул 2 кыз. Анан жолдошуңуз мына бай өткөндө да айтып отурдуңуз 10 жыл мурун ушундай жап-жаш мезгилинде ажыраган экен да. Эми дагы шорум бар экен деп мына эми бул да башка салган. Эч бир ата-энени балам дедирбесин. Бирок бул баягы мына Ак Жолтой айткандай Кудайдын кылганы. Кудай берген жанды Кудай алат экен. Тоо келтирип эми баягы Куран, бир гана Куран экен. Баарыбыз Курандарыбызда эскерели. Элеман мына баарыбыз менен коштошкондой эле болгон экен. Өткөндө бизге чай бергенде дагы эже мен Аксудан болом деп аябай ушундай бир жадырап баарыбыз мына азыр ким келсе, биз чай иштик эле Элеман менен чай иштик эле деп атат. Мына өзүнүн тармагындагы күчтүү врач экен. Ол дарылангандар айтып атат. Элеман абдан билимдүү болчу, элге ушундай ак ниет кызмат кылган жана жаманаттуу болгон балдарды ата-энеге угуза көрбөсүн. Мына сиз Элеман жөнүндө эч жаман укканыңыз жок. Эл мактады, сиз мактаганыңыз жок. Мына артында 2 баласы калыптыр. Ошол балдары ошол медер болсун эми. Айла жок, туурабы? Мына баарыбыз тим эле жүрөгүбүз канталап кечеден бери угуп алып баарыбыз. Сиз ошо кайгыңызды тең бөлүшүп, биз да азыр аргасыздан могу жерде отурабыз, тим эле кан жутуп эле. Түшө. Ошон үчүн мына элдин кызы экенсиз. Мына эл келип баары сиздин жаныңызда туруп атат эже. Кайрат кылыңыз. Түшө. Түшө калды. Сабыр кылыңыз. Артын кайгы кылсын энебиздин. Аллах Таала пешенебизге жазган нерсени биз баарыбыз көрүп өткөнбүз да. Аллах Таала сизге чоң сабыр берсин. Ушул нерсе менен акыретте бир чоң ажыр менен, уулуңуз менен чоң бейишке кире турган чоокко себеп болсун ушул нерсе берчи. Артыңызда алган неберелериңиз сизге чоң медер болсун, сизге чоң жөлөк болсун. Аллах Таала мындан кийин жалаң жакшылыктарды берсин сизге. Кайгырбаңыз, сабыр кылыңыз. Селайым, сизде. Гүлсен эже, уулуңуз
арты кайрылуу болсун. Кече уккандан бери аябай жаман болдук. 40-ка чыкпай жашоонун эми жыргалчылыгын көрөм дегенде өтүп кетип атат. Бул да бир сизге болгон Алла Тааланын сыноосуdur. Эже Эламандын арты кайрылуу, ошо артынан 2 туяк калган экен. Ошо бардык жакшылыктар калган, Эламан жашабай калган жашоонун баарын ошо 2 балага берсин деп кайгырбаңыз деп. Кайгырбаңыз. Жакшылыктар көрсүн. Акжол жыйынтыктап кой. Акжолтой. Эжеке ошон үчүн мынакей кандай жакшы сөздөрдү айттык. Ар бирибиздин ошо кылып аткан иштерибиз дуа болот эжеке. Ошон үчүн кайрат кылыңыз. Мул дагы ошо Элемандын айтып атпаймынбы ошо. 37 жаш ошо Аллах Таалам жазган ырыскысын ичти, өпкөсү менен акыркы демин дем алды. Бирок ошол менен биргеликте көрдүңүздөр, көп жерде Элеман тууралуу аябай мындай бир көргөн кишиге Элемандын мындай впечатлениясы аябай жакшы, интеллигентный, өзүнүн кесибин мыкты билген инсан катары калтырган да. Ошон үчүн эжеке кайрат кылыңыз. Элемандын Аллах Таалам кабырын нурлуу кылсын. Артында калган ошо балдары дуа кылып, биз дуа кылып, Элеманга бизден бир эле нерсе тек гана дуа кылышыбыз керек. Андан ары биз ушул жашоого чөгүп кетпей, кейип кетпей, наоборот белиңизди бекем бууп эжеке алдыда чоң деген тармакта турасыз. Ошо тармактын жакшы альтернативный медицинадан чоң ийгиликтерди жаратып, биздин астыбызда баш көз болуп бериңиз эжеке. Кайрат кылыңыз. Кайрат кылыңыз.